Биздин артыбызда турган 7134 метр бийиктиктеги Ленин чокусу калк арасында бул Ленин деп аталганы менен 2017-жылы атын Манас чокусу деп атоо сунушу киргизилген. Бирок дагы деле Ленин чокусу деп айтылып келет. Ленин чокусунун түбүндө дал ушул биздин артыбызда турган Тулпар көл жайгашкан. Көлдүн жээгинен салам айтабыз. Бүгүн сиздерге ушул көл жээгиндеги турмушту, андагы турист баккан элди, келген туристтерди жана көлдүн кооздугун чагылдырып беребиз. Ооба. Кулнатадан кийинки локациябыз Тулпар көл болмокчу. Сарымогол турист баккан айыл тууралуу баяндайбыз. Кеттик. Тулпар көл Чоңолай кырка тоолорундагы мөңгүдөн эрип түшкөн суудан куралат. Чет тарабындагы дөңсөлөргө чыгып карасаң, аймакта 40ка жакын көлчө бар. 50 жыл артка таштасак, кезинде бул көл азыркысынан чоңураак болгон. Анын Тулпар деп аталып калышын жергиликтүү аксакал эки уламыш менен айтып берди. Шу жерде бирөө биздикилерден, жаш балдардан атасы кочкор алып берип, жаш бала мана кызыл кырга чыгып дүрбүн салган экен немеге? Көлгө. Көзүгө бир нерсе көрүнүп тур, мындай көлдө сүзүп эки жакка манандай болгон. Кийин ошол өтүп кетти. Анан биз бала мезгилде көргөнбүз. Суудун үстүдө аветтер мезгилде манандай болуп, көлдүн тагыдан ол балыкпы, ол не манандай из кетет эди. Көлдүн үстүдөн. Көргөнсүздөр кадимкидей. Кадимкидей көргөнбүз. Бирок тыш мезгилде, эч нерсе жок мезгилде мындай болуп бир али балыктын сүзгөнүдөй болуп из көрүнөт эди, бирок өзү көрүнбөйт эди. Балким ошо Тулпарды деп атап коесуңар. Мүмкүн шонон Тулпар деп аталып калган. Ол ачык эле да. Турист баккан айыл чет элдиктер улам келген сайын жаңы нерсени үйрөнүп, алар менен кошо өстүк дейт. Тулпар көлдөн турист үзүлбөгөнү айыл жаштарына башкача дымак берип жатат деп улуу муун сүйүнөт. Биздин жаштар да Кудайга шүгүр кызыгып, башка жерлерге барып, шундай туристтер окшош эс алып келсек, өзүбүздүн Кыргызстандын территориясын көрсөк, башка мамлекеттерди да көрсөк деген өздөрүдө идеялар пайда болуп калат экен. Мурда биз өлкөлө кыргыз көч жеп жүрсөк, азыр салаттары кошо, башка жер жемиштерди кошулат, түрлүү тамактарды жасап, немелерге берип, туристтерге берип. Өзүбүз да шоно питание кылып, башкача болуп калдык да. Жакшы экен? Жакшы, жакшы. Өзүбүз да жакшы. Жеңилдер ден соолукка деле жакшы. Ден соолукка жакшы болду. Дайым эле көчтү жей берсең бол. Албетте чет элден келген туристтерди биздин кооз жаратылышыбыз, тоолорубуз, көлдөрүбүз гана эмес, аларды биздин кадимки тарыхый турмушубуз да кызыктырат. Ооба, бул жакта накта кыргыздын көчмөн турмушу чагылдырылыптыр. Тагыраагы 20га чукул ушул ар түрдүү формадагы боз үйлөр тигилген, туристтерди атайын тейлеш үчүн. Анан каалаган туристтин тамагындагы кыргыздын улуттук тамагы болобу, буйртмага жараша жасап беришет. Андан сырткары алар үчүн мыкты тейлөө дагы бар деп атышат. Азыр ичкери кирип, толук тамак ашы тейлөөсү менен тааныштыралы. Ооба, биз азыр көрүп атабыз. Бул деген эми тоонун асты бийик тоолуу жер. Ошого карабастан кыргыз жарандары, жергиликтүүлөр укмуш шарт түзүптүр. Кадимки боз үйгө сервис уюштурушкан. Сонун. Анан жакын арада ушул жергиликтүүлөр айтышты, электр энергиясын тартып келүү иштерин жүргүзүп атабыз депчи. Ага чейин ушул күн панелдерин көрүп атабыз. Бул жактан күндөн кубат алып, атайын электр энергия алышат экен. Эми жакын арада ушул электр энергиясы келсе, бул бир чоң эле туристтик аймак, шаарча болуп калат окшойт, Ооба. Алдыга анонс таштай кетели. Бул жердеги жергиликтүүлөр ошол келген туристтер аркылуу эле чет тилин мыкты өздөштүрүп алыштыр. Бул дагы өзүнчө тейлөөнүн жакшы шарт түзөт да. Ооба, англисче кадимкидей эле сүйлөшүшөт экен. Тоолуу Алайдын эң четки айылындагы Алай өрөөнүндөгү жергиликтүү калк англисче сүйлөшүп туристтер менен баарлашышат. Алда көрсөтөсүң. Welcome. Hello. Hi, how are you? Good. Good.
I'm from Canada. Боз үй шаарчасындагы эң жаш ашпозчу Абдыганы канадалык туристти кабыл алууда. Бизде эми конокто туристтер келгенде биринчи жакшы тосуп алабыз. Жакшы достук менен тосуп алсак, туристтер өздөрү келип жакшы сыйлык конок болуп кетет. Аны ыраазы болуп кетет. Турист салат буйртма берди эле экөөбүз маек курганча ашпоз даамына келтире жасай салды. Абдыганы англисче кадимкидей сүйлөп, кардарларын жылуу сөздөрү менен тосуп алат. Билбегенин уюлдук телефонундагы онлайн котормо тиркемесинен сурап, жумуш кылат. Аябай Кыргызстан аябай кооз экен дейттер. Кооз экен, beautiful деп, ошентип аябай сүйүнүп кетишеттер. Аябай сүйүнүп кетишет. Көбүнчө кайсы өлкөлөрдөн келишет сиздерге? Ушул Бизде Кореядан келишет, Өзбекстандан көп келишет, Россиядан, Европадан көп келишет окшойт, бизде. Канада деп, ошолордон бүт көп келишет. Анан баалары кандай эми? Баалары бизде эми ужин, завтрак, ночевка жатаканасы менен ошол бир адамга 2,5 миңден. 2,5 миң. Тамак ашы ошонун ичинде. Туристтер бизден караганда өздөрү таза, мындай мусорларыны ояк буякка таштап кетпейт, чогутуп, машинасына салып кетет, анан болбосо таштанды жерге апарып таштайт. Анан бизде мурда ошо кичине бирдекени жегенден кийин эле сразу эле ыргытып жиберебиз го, ачып, ширепре жегенден кийин. Олар ондой кылбайт, олорду полный чогутуп кетет. Ошолорду үйрөндүкпү? Жол ката келатып, ушул 18 жылдан бери туристтерди кабыл алып, бул жерге боз үй тигип тейлеп келаткан 56 жаштагы Бүәши жана жолуктуруп калдык. Кандайсыз? Жакшы. Өзүңөр? Жакшы. Жакшы, иштер жакшы. Жумуш үстүндө тамак кылып тейлеп атат окшойсуз, Ооба, туристтерге тамак кылып, кечки тамагын кылып берейин деп. Эмне кылып атасыз? Азыр картошка куурма кылып берип жатам. Мындай кылып. Жактырышабы муну? Муну аябай жакшы көрүшөттөр. Эмненин этинен? Этти топоздун этинен кылабыз көбүнчө. Эми базарда көбүнчө топоздун эти сатылат да. Анан кийин онун тышкары биринчисиге суп беребиз. Суп да даярдатасыз? Мастаба кылып берген жатам азыр. Эмне кыргыздын тамагын кандай алып көрүшөт анан? Бул жерде негизи туристтер кыргыздын тамактарга өтө кызыгат. Көбүнчө биз картошка кууруп беребиз, казан самса жаап беребиз, чабат кылып беребиз, манты кылып беребиз, чоромок кылып беребиз. Ошондой тамактардын түрүн кылып беребиз. Кызыгышат экен да жеп. Кызыгышаттар. Эртеңки тамактарга биздин немебизди күрүчтөн кылып беребиз. Сүткө кайнатып. Өзүңүздөрдүн мындай аш тизмеңиздер, менюңуздар барбы? Биринчиге мону кылабыз. Биз меню кылбай эле туристтерден өздөрүнөн сурайбыз. Ушундай тамактарыбыз бар, эмнени кылып берели дейбиз. Анан өздөрү айтат, мага мындай тамак кылып бергиле дейт. Бардыга бирдей кылып беребиз. Бирок ар кимибизге бөлөк койбуз. Бирдей эле кылып беребиз. Бир күндө канча 2 маал тамагы мененби же кандай? Саар кечки тамак болот, кээ бирде гана обед ичеттер да. Обед ичишет. Болбосо постоянный 2 маал тамак ичеттер. Бүбаша Сатыбалдиева бул жайга 2007-жылы көчүп келген. Айылда 3 ай кыштоо өткөрөөрү менен жаздап, май айында 4 түлүк малын айдап журтуна келет. Мал аяктаган соң октябрда кайрадан айылга жөнөмөй. Кадырдагы катар тизилген 8 боз үйдүн баарын өзү тейлейт. Азыр менин туристтерим бар. Ошолор менен таанышкыла, бул тамактандыруучу жайым болот. Ашканам. Булар Австралиядан келген туристтер. Австралиядан? Ооба. Өзүңүз сүйлөшө бересиз кантип? Эми кичине I from Australia. Ушул менин туристтерим, бүгүнкү конокторум, бүгүн 5 туристим бар. Азыр экөөсү кырга чыгып кеткен. 3-өө мында келди. Эми азыр саат 7-де буларга кечки тамактарын беремин. Андан кийин булар жатышат. Эртеңки сааргы тамактарын саат 7-де беребиз. Постоянно ошондой кылып берип
турабыз да. Жана кыргыздын чыныгы мастабасы болуп аткан курмасы ушул австралиялык туристтерге. Австралиялык туристтерге беребиз да. Жакшы. Кандай ойдо калат шатанан туристтер? Булар Жагат абакен? аябай жагат бул жерге келгендечи Тулпар көл биздин туристтерге аябай жагат. Аябай кызыгаттар. Анан жаткан жерлерибизге аябай кызыгаттар. Анан мына тамактарыбызга менин мына столдун үстүгө койгон буюмдарыма да аябай кызыгаттар. Бул каарманыбыздын үй бүлөлүк бизнеси. Ошого карабай Бүбайша апа кол алдында иштеген туугандарына кадимкидей айлык маяна төлөп иштетет. Башында туризмден тапкан кирешесине үй бүлө жыртыгын гана бүтөсө, азыр киреше көбөйүп, айылга таам куруп жатабыз деп төбөсү көктө. Жылдан жылга көбөйгөндүгү үчүн быйыл жакшы болуп жатат. Азыр ушул моментте 255 турист келди мага. Майдын 21. Ушул эле сезондо. Майдын 21 көчүп келгенмин. 25-не баштап ушул маалга чейин 255 турист келди да. Себеби мен күнүм регистрация кылып турам. Каттап коесуз. Себеби акыркы жылдын аягы неме чыгарышым керек да. Жыйынтык чыгарышым, результат чыгарышым керек. Бала чакама, семьяма отчет беришим керек. Ошол үчүн анан күнүм регистрация кылып турам. Анда сизде 18 жылдык статистика бар турбайбы? Былтыркынды айтпайсызбы анда? Канча турист кабыл алдыңыз былтыр? Былтыры 600 турист алдым. 600 алдым. Себеби сен майдын 21 келдим былтыр деле. Ошо мен октябрдын 15-гече отурдум. Жакшы тыянак чыкты. Жакшы эле. Бирок ошол туризмден тапкан пайдам үчүн мына ушуларды өзүнө өзүгө неме кылып ушинтип өнүктүрүп алдым да. Жылың кылып. Мен быйыл Кудай кааласа Сармаколго үйүбүздү, эски үйүбүздүн ордуга жаңы үй салып, Бул жерде азыр эми тилдик барьерден өтпөсөңүз, турист тейлөө мүмкүн эмеспи такыр? Жок, такыр мүмкүн эмес, себеби анткени ар кандай учурлар болуп калат, кээде ооруп калат, кээде бир жалып дегендей ошондой нерселер болуп калат. Ошондо чече билиш үчүн албетте биринчи тил керек. Ошо туристтин коопсуздугу үчүн тил биринчи орунда. Ошол суроо жооп кандай нерседе баары тил биринчи орунда. Англис тилин үйрөнгөндөн кийин ой жүгүртүүдө дагы же дүйнө таанымда өзгөртүүлөр болуп калат экен? Эми канча тил билсең ошончо адамсың дейт го. Ошол эми тил билгенден кийин ошол кайсы Европадан келген, кайсы менталитет, ошонун баарын кызыгып зериккенде 10 күн, 15 күн, 20 күнгө чейин жүрөбүз. Ошол эми ар биринен сурап, пикир алышып, суроо жооп болот күндө кечинде. Анан күндүз жүргөндө дагы кээ çarşaf kalsa sözgü tartıp ошондой. Orta Asya'ya benim ilk seferimdi. Çok uzun süredir de zaten gelmek istediğim bir yerdi. Орто Азия буга чейин эле менин туристтик китепчемде болгон. Бул жак мен көптөн бери келүүнү самаган жерим болчу. Алайды интернет аркылуу таптым. Анан да бул жака келгениме абдан кубанычтамын. Келаткан жолдо бир учурлар аябай оор болду. Чарчадым, кыйынчылыктар көп болду. Бирок акырында ушул панорама ачылганда баары унутулду. Жалпы 6 киши келдик. Алардын экөөсү биздин жол көрсөтүүчүлөрүбүз. Калганы туристтерибиз. 6 kişi olarak geldik biz ekip olarak. Ал эми ирландиялык Сьюзен Кларк Кыргызстанды кыдырууга көптөн бери кызыктар болуп жүрүптүр. Кыялын быйыл ишке ашырып, өлкөдөгү саякатын агасы экөө алайдан баштаптыр. Тоо табияты, таза аба жана меймандос кыргыз эли өтө жакканын чет элдик конок айтып берди. Кыргызстан чындыгында өтө тоого бай өлкө экен. Жол ката мындай кооздукту көрүп чындап эс алдым. Мурда мен экрандан гана көргөн жаныбарлар кадимкидей эле табиятта кездешет. Бул кандай сонун. Жолдо көп жерде унааны токтотуп, кээде сүрөткө түшүп, кээде адырларга чуркап чыгып, ойноп жүрүп келип калдык. Кыргызстанды мен интернеттен таап алгам. Ал жактан көргөн кооз видеолор мени өзүнө тартты. 2 жумага келгем. Эртең Лейлин чокусунун 2-чи лагерине барабыз. Андан соң Бишкек шаарына барып, өз өлкөмө учуп кетем. Тулпар көлгө турист тартууга жергиликтүү бийлик да кызыктар. Ошол себептүү бул жайга айыл өкмөт 5 боз үй курган. Ушул тапта алар ижарага берилип, ишин улантууда. Айыл башчы Нурмамат Саитов бизге бул жатаканалардын шартын тааныштырып, аймактын көйгөйүн кошумчалады. Кудай буйрса, мына барды чай жер, столовая ашканасы, анан жатаканаларын аздан көрөсүңөр.
бардык шарты менен жак баары суудан келдин жана айттым го. Бүт шарты менен көйгөй иштетиш керек, туристтер келиш керек, эс алып кетиш керек. Кандай көйгөй бар эми бул аймакта? Бул аймакта азыр көйгөй деле жок, ушул эми свет эле келсе, көйгөйдүн баары чечилген ошол. Туристтер дагы көбөйөт. Туристтер дагы көбөйөт. Шарт түзүлөт. Анан жол бир аз начар экенин көрдүк. Ал канча чакырым анда оңдолуу планы бар? Ол жолдун немеси быйыл күзгүгө пландалууда. Берүүбүздү Тулпар көлдүн эң кооз учуру менен жыйынтыктап жатабыз. Бул тарабыбызда Ленинин чокусу, ал эми анын так түбүндө жайгашкан Тулпар көл, ал эми түбүндө катар тизилген боз үйлөр, кечинде эсе сонун көрккө бөлөт. Ооба, бул жерде күн батканда тоолор даана көрүнүп, контур чыгып, суунун түсү дагы башкача болуп турат азыр. Кыргызстандын ар бир аймагындагы туристтик жайлар ушундай потенциалын көтөрсө, туристтик деңгээлибиз, дарыметибиз дагы бир тепкичке көтөрүлүп, чынында турист дейилип эл аралык масштабка чыгууга дагы бир чоң мүмкүнчүлүк болот деп ойлоймун. Чынында бүгүнкү биз көрсөтүп берген кооздук суктанууга арзыйт. Ооба, мекендеш, өзүбүздүн өлкөдө эс алалы. Бул жер Сары Могол, бул жер Кыргызстан. Бул биздин мекен, бул Алай өрөөнү кийинки локациядан жолугушканча.